Жастар бір жылмайып бір қол чап қойсар, кішкене эле болот мында. Аябай. Рахмат. Эми агайыбыз айтып атат, Ошто көп жүрүп келдим, Ошту мен аябай жакшы көрөм. Ош өзүмдүн шаарымдай болуп калды. Өзүм дагы ошондой болуп сүйлөп калгам. Мурда. Анан кийин болсо эми кандай болсо да азыр сонун заманда жашап атабыз. Ал убакта дагы сонун заман эле. Мына азыр дагы абдан сонун заманда жашап атабыз. Өзгөчө силер жыргап атасыңар. Өзгөчө мына жердеги отурган жаштар, жаш кыздар, жаш жеңелер, байкелер, инилер аябай жыргап атышат. Мына биякта бир байке өз жыргап жатып алыптыр, уже акчасын төлөп койгон, уже нормально жыргап жатып алыптыр. Себеби концертти мына мен айтып аткан себебим, жыргап көрүп атасыңар деген себебим, залга отуруп алып жыргап көрүп атасыңар. Мен кичинекейимде мен менен тең байкелер бар болуш керек. Биз концертти көрчү элек, только үйдөн көрчү элек концертти. Атабыздын концертин. Ал убакта атабыз ушундай концерт коет эле, бир моменттерде аталарыбыз аябай популярный болуп кеткен. Үйгө бүгүн атабыз концерт коет экен дегенде кадимкидей даярданат элек, атабыз келет деп. О, концерт коет экен Кудайым бурса деп. Артисттин келатканын көчөдөн эле билесиң да. Көчөдөн келаткан элемде айылды ары жагынан дегенде бүгүн үйдө концерт болот экен. Даярданабыз кадимкидей, апам өзүнчө даярданат, биз өзүнчө даярданабыз. Комнаталарды бошотуп кирип кетели деп мындай. Апабыз болсо мындай воротанын тешиктеринен карап даярданат. О, мына артист келет атат. Кудайым бурса концерт болот экен деп мындай. Темирлерди катып, кирпичтерди катып, бычак-шактарды катып, Атабыз ушундайынан келет. Тынбай концерт коет. Биз качып жүрүп көрөбүз концертти. Бияка качабыз. Кошунан качып кетип калабыз ошо концерт көргөнү. Апабыз, ошондо мен ойлосом, атамдын фанаткасы ушул апам экен да. Ошол концертти апам гана жакшы көрчү да. Аябай таң. Апам кыйкырып өкүрүп көрөт эле концертти. Колдоп, коштоп, уу деп мындай жата калып, тура калып кайра ушундай концерттер болот эле. Сон болчу да. Ал күнү эптеп концертти жыйыштырат. Эртеси концерт бүткөндөн кийин концерттин уландысын апам 3 күн коет. Атам кулагын жаап алууга көрөт да концертти 3 күн. Эгерде кайын журт жактан тайжилерим келип калган болсо, гала концерт болуп кетет ошо. Мына ошон үчүн кандай сонун концертте отурасыңар, бактылуу кандай сонун бактылуу болуп. Эми концерттин көркүн мындай карасак, көпчүлүк айтышат, бул аялдар ачат, кыздар ачат деп. Бирок чын эле кыздар ачат. Мына биякта ар кандай кийимдер болуп отурасыздар. Силер концерттин көркүн ача бергиле. Бирок эркектер деле ачат экен. Эркектер ачат экен. Мына концерттин көркүн мына эркектер ачат экен. Байкелерим отурат бу жерде, бапырайып, жакшынакай болуп отурушат, симпатичный, силвичный болуп. Керек болсо концерттин без эркектер көркүн, тойдун деле көркүн эркектер ачат экен. Ичип алгандан деп кыйкырып жүгөрүнө мака дейт, анан эмне мака жейт, деп кыйкырып атканын көрөсүң. Мына көркүн ачып атат кандай сонун, Аялдар айтып коет, эми кээ бир айтат, аялдарсыз жашоо болбойт деп. Эмнеге болбойт? Болот, аябай сонун болот. Армияга барганда деле аял жок, 2 жыл жүрөбүз ошол жерде. Сагынбай эле аялдарыбызды, жакшынакай эле жүрөбүз. Карачы кандай сонун. Мына Кудайым бурса эми эркектер бүт нерсени жасап калдык. Идиш аякты жууп калдык, тамакты деле эркектер жасап калдык. Кирди деле өзүбүз жасап калдык, баланы деле өзүбүз багып калдык. Үйдө эркектер отуруп калдык. Эми Кудайым бурса төрөгөндү үйрөнүп алсак нормально. Зачем аялдар демде өзүбүз эле жүрө бербейбиз? Бирок эми ошондой болсо деле, мен ойлоп атам да, дүйнө жүзүндө бир дагы аял зат жок болсо, бүт эркектер жашаган болсок, анда жашоо кичине кызыксыз болуп калмак экен да. Биринчиден, бүт дүйнө жүзүндө бир дагы аял заты жок болсо, дүйнө жүзүндө эркектерге кийимдин кереги жок экен. Эми зачем туурабы? Баарыбыз эле окшош болсок, кодурайып эле жүрө бермекпиз да, кандай эле. Оп окшош болуп эле, жыргап эле, маза кылып эле. Эми элестеткиле, могу жерде полный эркектер отурасыңар, оп окшош болуп. Кара күрөң болуп, кандай сонун жашоо. Бияктан биз чыгып атабыз, ар кандай болуп, кандайсыңар деп. Рахман агай чыгып атат, YouTube'дан Кудайым бурса, алтынды алган табыз деп элестеткиле. Концерт бүтті, ешке чықтың, ешке чығып маршрутка менен кетіп баратасың. Ел тығылыш концертте, О, жырғап. Баке кішінен наррақ чығып қосып, бияқ неудобный болатып.
Қарашы қандай сон. Водитель кетіп барды. Қай қарасың үйге? Тамақ ішкені кафелерге бардың, отырасың. Заказды бердің. Официант алып келатады. Жеп атасың. Қарашы. Ошон үшін еркектер үшін бір қол шап қойсыздар. Қандай дейсіздер? Концерттің көркі арғандай болады, эми илгер концерт менен азыр концертти аябай салыштырып болбойт. Себеби илгерки ырчылар ырлары дагы жакшы, мааниси да жакшы, ырдаганда да башкача ырдашчу. Байкайсыздарбы? Илгерки ырчылар ырдап атканда кадимкидей тоо жөндө, айыл жөндө, апа жөндө ырдап атканда айылды, тоону элестетчүсүң кадимкидей. Айылдын ары жагынан алмалуу колхоз багынан жумуштан иштен тең кайтып келаткан сагынам. Карачы, айылды элестетесиң да сону. Эми жаштар, азыркы жаштар, чыгып аткан жаштар айыл жөндөрдү атат. Алардыкы мындай болот. Чыкты да кел анда мен сиздерге айыл жөндөрдү берейин деп. Айылым, айылым, айылыма баргым келди. Айылым, 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 айылым. Эс алып атасыңарбы? Ыр айыл жөндө болот да десичи. Эс алыш керек да. Андан бери келсек, мына Айбек Карамов деген жакшынакай байкебиз бар. Ырдап атканда Айбек байкени жакшы билсеңиздер керек, мындай тили жаны чыгып келаткан болуп окшойт экен да. Айбек байке чыгып туруп, "Булак сүйсөдөрө болуп чалкыймак" деп. "Булут сүйсө асманда алкалкыймак" деп. "Бир күн сүйүп жетпей калып сүйүгө, учуп чыгып бой таштамай кашкага" деп. Эми эркектерге секире берсе жарашат экен. Мен кече Кубик кыз айперинин ырдап атканын көрүп калдым. Эми мынтет, эми кыздардын да походкасы башкача да. Чыгат дагы "Ак куу болуп учкум келет, айдай тунук кезимде" деп. О Кудай дедим. Аккунун мындай учканын биринчи жолу көрдүм. Боже мой. Учканга даярданып атканга окшойт го деп калдым. Эми андан бери келсек, мына рэп ырдап жүрүшөт. Рэп мындай экен. Баягы рэпти көпчүлүгү түшүнбөйт. Бирок колду мындай кылат экенсиң дагы, шымын аласы биякта, анан жөн эле сүйлөп жүрө берет экен. Ошо рэп экен. Кандай ден соолук, кандай үйдөгүлөр, кандай нормаль турасыңар, жатасың, мен нормаль десилер рэп экен да. Мен добурга айтып атам, Бул эмне эле колду мындай кылып алып элди кулакка деп атасың, ырдабайсың нормаль десем, алар айтат, биз Америкадагы негрлер туруп атабыз дейт. Мен айттым, Америкадагы негрлердин авырат, кыргыздар туруп атат дедим, себеби бизде илгери рэп бар болчу. Саякбай Каралаев деген рэпер бар болчу биздин. Туурабы? Саякбай атабыз отуруп туруп рэп айтканда, манас айтканда рэперлерге аба жетпей калышы мүмкүн. Же болсо эсиңиздерде бар болуш керек, биз кичинекей жакта ойноп калдык, ошол деле рэпкен. Атанки путанки чумманчу, чунче рейн, атанки пу, бумба хайын тарантас, негир рейн чорный час, эки балык суу ичти, калгандарын киймишти, ыкпык сенчи, апам берди помидор, ишенбесең санап көр, 1, 2, 3, 4, 5, актерек, көптерек. Бизден сизге Керимбек, тезирээк келсин Керимбек деп рэп да тура нормально да. Ушундай кылар ушуп кетти. Эми орустарды байкасаңыздар, орустар уялбайт экен. Эчтекеден тартынбайт экен, ырларды болгондой ырдайт экен. Мисалы, мен бир жылдарды угуп калдым. "О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына" деп ырдады. Элестеткиле? Уялган жок, эчтекеден ошону ырдады. Эгерде ошолорду Динара Акулова эчекебиз ырдаса кандай болот? О Кудай, кандай эркек, мен бала десем. Элестеткиле? Ушундай экен да, ар бирибиздин маданиятыбыз. Бирок ошондой болсо дагы бул концертте отурган абдан сонун нерсе. Концертте антракт деген нерсени жакшы билсеңиздер керек. Мен бир концертке чыгып алып барып атам, тиги чыгат, бул чыгат деп эле алып барып атам. Бир кезден кийин концертти уюштурган киши келди да, кулагыма акырын азыр антракт деди да. О Кудай, антракт деген ким болуп кетти деп. Чыктым да кол чабыңыздар менен, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен көптөгөн сыйлыктардын лауреаты, көптөгөн грамоталардын ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Антракт дедим эле, Кудай. Элдин баары эшке түшкүдү. О деп калдым да. Ошон үчүн дайым жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин, бул күлкү деген нерсе жакшы нерсе экен. Күлгөн сыпатты Кудай таалам адамга гана берген экен да, ошон үчүн адам гана күлө алат экен. Эч ким көргөн жок да, уйпуйдун күлгөнүн. Бир койдун борун эзип аткан эч ким көргөн жок, ошон үчүн күлгөн сапатты адам көрөт экен. Бир байкеге айттым, бул күлгөн сапат жакшы экен байке, бирөөнү күлдүрүп койсоң, 5 мүнөт өмүрүн узартат экенсиң, ушул чынбы десем ал айтат, смотря кимди күлдүрөсүң дейт. Мындайраак бир байкеңди случайно туура эмес күлдүрүп алсаң, өмүрүң кыскартып коюшу мүмкүн дейт.
ошон үчүн дайым күлүп жүрүңүздөр, күлкү болсун, ар бир айдын алдысына куш келипсиздер.